Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Бишкекте өзүн прокурор катары тааныштырып, элди алдап акча упузалап жүргөн жаран кармалды. 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу 3 атка минерге айып тагылды. Ош шаарында $1500 акча талап кылган милициянын майору кармалды. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байетов кызмат кылам. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын кызматкери, белгилүү диктор, Кыргыз Республикасынын эл артисти Бактыбек Мамытов узакка созулган оорудан улам 20 майда 72 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал улуттук каналда дээрлик 20 жылдай эмгектенгенин каналдын диктору Кайрат Иманалиев билдирди. Бактыбек Мамытов 1950-жылы 3 мартта Чүй облусуна караштуу Ысык Ата районундагы Алмалуу айылында туулган. Маалыматка караганда, акыркы жылдары анын жүрөгү ооруп жүргөн. Мамытов Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңк медалинин ээси. Ал улуттук телерадио берүү корпорациясындагы арноо концертинин алып баруучусу катары коомчулукка таанылган. Бактыбек Мамытов менен коштошуу зыйнаты 21 майда Кыргыз телерадио берүү корпорациясында саат 12:00 өтөт. Ош ТВ телеканалынын жалпы жамааты жакындарына жана кесиптештерине терең кайгыруу менен көңүл айтат. Таласта 39 жаштагы аял жаңы төрөлгөн наристесин тирүүлөй көмүп салган. Бул тууралуу Талас облустук милициясы билдирди. 13 майда Талас шаардык милициясына облустук оорукананын төрөт бөлүмүнүн дарыгеринен телефон чалуу болгон. Ал Талас шаарынын 1983-жылы туулган тургуну ооруканага төрөттөн кийинки абалда, бирок наристеси жок кайрылгандыгын билдирген. Аталган окуя боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, ымыркайдын сөөгү Талас облустук бириккен ооруканасына жеткирилип, экспертиза дайындалган. Учурда аял Талас облустук бириккен ооруканасынын гинекология бөлүмүндө дарыланууда. Тергөө амалдары жүрүп жатат. 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу башкы прокуратура убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Кеңешбек Дүйшөбаевке, Исмаил Исаковго жана Бектур Асановго айып койду. Бул тууралуу Кеңешбек Дүйшөбаев билдирди. Анын сөзүнө караганда, башкы прокуратуранын тергөөчүсү саясатчыларга айыбын 20 майда угузуп, Дүйшөбаев жашаган жеринен эч жакка кетпөө тилкаты менен чыкты. Саясатчы муну оппозицияга карата саясий куугунтук деп эсептейт. Мага кылмыш жаза кодекси 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен айып коюлду. Бул буйртма иш. Биз азыр оппозицияда жүргөндүктөн басым кылып жатышат. Иште эч кандай далилдер жок экен. Мындан ары тергөө, сот, адилет болушу керек. Бирок аны көрө албай жатабыз, деди Дүйшөбаев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 1 жыл мурда июнь окуясы боюнча 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын билдирген. Анын алдында президент Садыр Жапаров атайын кызматка июнь окуясындагы материалдарды кайра иштөөнү тапшырган. Бишкекте өзүн прокурор катары тааныштырып, элди алдап акча упузалап жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, ал жаранды кылмыш жоопкерчилигине тартам деп коркутуп, анын уюлдук телефонун жана 50 000 сом өлчөмүндөгү накталай акчасын алган. Тергөөнүн жүрүшүндө кармалган киши социалдык тармактар аркылуу өзүн Бишкек шаардык прокуратурасынын кызматкери катары көрсөтүп, прокуратура органдарынын формасын кийип түшкөн сүрөттөрү жайгаштырылганы белгилүү болду. Ошондой эле юридикалык маселелер боюнча өзүнүн кызматтарын акчага сунуштап келгендиги аныкталган. Учурда шектүү Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, ушул сыяктуу дагы башка кылмыштарга катыштыгы бар жогу териштирилүүдө. Ошто пара талап кылган шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкери кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, анын $1500 акча талап кылганы аныкталган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн ыкчам кызматкери, милициянын майору 18 майда Кара Суу районунда көрсөтүлгөн сумманын 20 000 сомун алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө амалдары уланууда.
27 майда Бишкекте өтө турган жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны видеоконференция форматында өтөт. Бул тууралуу журналисттерге Евразиялык экономикалык комиссиянын коллегиясынын башчысы Михаил Мясникович билдирди. Анын айтымында 26 майда өтө турган 1-чи Евразиялык экономикалык форумда видеоконференция аркылуу жолугушуу болот. Саммиттин күн тартибинде 14 маселе каралат. Форумдагы секциялардын жана панелдик талкуулардын иши пландалгандай эле Бишкекте бетме-бет өткөрүлөт. 26-27 майда Бишкекте Евразиялык экономикалык форумун өткөрүү пландалган. Анын алкагында ЕЭПтин мамлекет башчыларынын катышуусунда пленардык жыйын, ошондой эле 6 панелдик сессия жана Евразиялык экономикалык биримдиктин агроөнөр-жай товарларынын көргөзмөсү пландаштырылган. 26 майда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев расмий иш сапары менен Кыргызстанга келет. Бул тууралуу мамлекет башчысынын маалымат кызматынан кабарлады. Алдыдагы сапардын алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр болот. Өлкө лидерлери тар жана кеңири курамда эки жана көп тараптуу алаканын актуалдуу маселелерин, ошондой эле натыйжалуу өз ара кызматташууну жолго коюунун жана өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашат деп билдирди маалымат кызматы. Мындан тышкары эки тараптуу бир катар документтерге кол коюлары дагы кабарланды. Шаардын так ортосундагы көп кабаттуу үйдө жашаган тургундардын талаптары толук аткарылбай келүүдө. Мындай нааразычылык менен Кооператив көчөсүндөгү 11-чи үйдүн жашоочулары топтолушту. Тургундар жашаган 4 кабаттуу үйдүн алдын дүкөн катары колдонгон ишкер турак жайдын жанына электр энергия менен дүкөндү камсыз кылып турган генератор орнотуп, үстү жабылган. Эл буга чейин да нааразычылык билдирип чыкканда аталган кампанын мыйзамсыз экени аныкталып, сүрдүрүп салуу үчүн 3 күн убакыт кетээрин билдиришкен эле. Бирок андан бери толук 1 ай өткөн. Эми ал жер ачык бойдон аягына чейин бүтпөй, тургундар электр тогунан балдарын обочолонтуп убара экенин айтышууда. Мындай маселе боюнча так маалымат алуу үчүн тийиштүү кызматтын мекемесине да келишип, талаптарды аз күндө аткарылышынан үмүт артышууда. Бул арада Ош шаарынын менчик башкармалыгынын башчысы бул боюнча түшүндүрмө берип, бүгүн толугу менен алынып салынаарын убада беришти. Эч нерсе деле өзгөргөн жок. Бул жердин бузулганына 1 ай болду. Бул жерде жаш балдар бар, адам өтөт, адам коопсуздугу, жаш балдардын коопсуздугу каралган жок. Өзүбүз мындай бош убактыбызда келип, балдарыбызды карап коргоп турабыз. Бузулганына 1 ай болду, ичи ток. Бул жерде адам өлүшү 100% өлөт адамчы. Ошонун көйгөйлөрү өтө көп. Бул жакта эми айта берсек сөздөр көп. Мен үйүмө кирген суунун давлениясы аз. Бул жакка кирип текшерейин десем, Ош маркеттин адамдары киргизбейт. Ош РЭСтин кызматкерлери менен атайын тактоо иштерин жүргүздүк. Бүгүн кеч алар келип, инженер да келе турган болду. Келип, ал бага жогорку кубаттуулуктагы, чыңалуудагы электр энергиясы болгондуктан, ошону атайын РЭСтин жалпы кызматкерлери келип, кыркып бере турган болду. Ал жерде биз аны тез арада албасак, ал жерде эми ал жерде ойногон балдарга кооптуулук туудурулушу мүмкүн, же болбосо ошол жердеги жашоочуларга кооптуулук туулушу мүмкүн. Ош шаарында жашаган көп улуттуу калктын башкача айтканда 14 этностун маданий жөрөлгөлөрү, искусство тармагындагы чеберчиликтери элге тартууланды. Мындай саамалык Ош шаарында алгач рет өткөрүлүп жаткан Куттуу эл 1-чи улуттук форумунун алкагында уюштурулууда. Иш-чарага өлкөнүн мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов, шаар мэри, 7 облустан келген делегация жана эл өкүлдөрү катышууда. Улуттук идеологияны жайылтууга багытталган форумдун 2-чи күнүндө келген конокторго жана Ош шаарынын тургундарына ар улуттун өзүнө таандык кол өнөрчүлүктөрү, улуттук тамак ашы, оюндары, маданияты, салт санаасы тууралуу тааныштырылды. Иш-чара ошондой эле концерттик программа менен коштолду. Маданий бөлүгү катары жалпы коомчулукка жакты деп келген конокторго дагы жакты деп ойлойм. Бүгүнкү иш-чарадан баарыбыз майрамдык маанай, бир шаңдуу көңүлгө ээ болдук деп эсептеймин. Жаңылыктарды жарнамалык негиздеги маалыматтар менен улантабыз.
Көп тармактуу дарылоо борбору саламат. Шарк айыл өкмөтүндө заманбап медициналык борбор ачылды. Бардык дарттарды аныктоо жана дарылоо борборунда келгендер үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Европалык стилде курулган клиника тургундарга жана конокторго санаториялык курорттук дарылоо жолу менен сапаттуу кызмат көрсөтөт. Бүгүн жаңы клиниканын салтанаттуу ачылышы уюштурулуп, кызыл тасмасы кесилди. Кененирээк кийинки тасмада. Кайырма Турдубаеванын саламат дарылоо борборундагы 8-чи күнү. Ал заманбап шарттагы жаңы клиника ачылганын угуп, ден соолугун чыңдоо үчүн жолдошу менен Жалал Абад облусунун Алабука районунан атайын келген. Аталган борбордо кардарлар үчүн түзгөн шарттарын жогорку деңгээлде экендигин айтып отурат. Ийне саюу, укалоо, ысык тамак өз убагында берилип, ар бир адис өз ишин мыктысы деп белгилейт. Башка канча жерде санаторияда жүргөм, бирок мындай эмени көрбөгөм да. Шунчалык жакшы шарттары бардык нерсе менен камсыздылар экен. Дары-дарбектерин, укол-дарыларын убагында алып келип сат-сатына коюп берет. Тамак аштарын да убагы менен берет. Тамак аштары өтө жакшы. Кандай эмени айтсаң, бардык нерсени так аткарышат. Бардык нерсеси бар ичинде. Даже тапочка, зубный паста, самындарына чейин бардыгын даяр кылып коюп коет. Өтө сонун экен. Бул жердин аты саламат экен. Бирок атына заты жарасын, шетке жарашып, ушу жерге келген адамдар сак саламат болуп, аман-эсен үйлөрүнө чыгып кете берсин. Саламат борбору терапевтик, санаториялык курорттук дарылоо жолу менен иш алып барат. Бейтаптар үчүн ар бир бөлмөлөрдө бардык шарттар түзүлгөн. Жаңы ачылган дарылануучу борбордо көп жылдык тажрыйбасы бар, билимдүү, мыкты дарыгерлер сапаттуу кызмат көрсөтөт. Алар заманбап ыкма менен көп тармактуу дарттарды аныктайт. Алардын көпчүлүгү чет өлкөдөн окуп келгендер. Медициналык адистерибиз, дарыгерлерибиз жогорку категориядагы дарыгерлер болуп, неврология, кардиология, гастроэнтерология, гинекология адистери боюнча жогорку квалификациялуу жардам көрсөтөт. Чет өлкөдө окуп келген адистерибиз бар. Чет өлкөдөн адистер менен азыр сүйлөшүүлөр болуп баратат. Алмашуу, илим, тажрыйба алмашуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп баратат. Буюрса ушул аткарылчу иштер, ушул жылга коюлган максаттар ушулар. Заманбап шарттагы борбордо дарылануу үчүн бардык шарттар каралып, 120 орунга ылайыкталган. Клиникада эң алдыңкы дарылоо ыкмалары колдонулат. Урология, гинекология, неврология, эндокринология, жүрөк кан тамыр ооруларынан тартып укалоого чейин дарылоо шарттары каралган. Коңшу Өзбекстандын Аквамедлайн клиникасы менен кызматташып, кардарларга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Бул клиниканы ачышыбызда Бул клиниканы бирге ачуубуздун себеби эки өлкөнүн мамилесин жакшыртуу болуп саналат. Эки өлкөнүн жарандарына тең медициналык жардам көрсөтүүгө шарт түзүлдү. Андыжан облусунан да жарандар келип кайрылса болот. яни Кыргызстан халкы Саламат дарылоо борбору калк саламаттыгын тейлөөдө эл аралык стандарттагы аппараттар менен кызмат көрсөтөт. Оорунун бардык түрлөрүн дарылап, эл үчүн кызмат кылууга даяр. Ал эми борборго барууну каалагандар үчүн 161 маршрут каттамы ишке кирди. Исаак Туратбеков, Кайвил Авазбек уулу, Ош ТВ. Орто Азияда алгачкы жолу Ош шаарынан туристтер үчүн Туркияга түз каттамдар ачылып, халал эс алуу уюштурулду. Биринчи жолу ислам шариятынын негизинде түптөлгөн саякат турларын Роксинона тур оператору өткөрөт. Туристтик компания кечээ расмий ачылуу салтанатын өткөрүп, Ош шаарынын туристтик потенциалы жогору экендигин билдирди. Эми Фергана чөлкөмүндөгү саякаттоочулар Анталия жана Даламан шаарларына Оштон түз эле эс алууга бара алат. Тасманы кабарчы узулантат. Роксиана туроператорунун расмий тааныштыруу салтанаты кечээ Ош шаарында өттү. Жагымдуу самалыкка каладагы бардык туристтик компаниялар жана авиабилет дүкөндөрү чакыртылды. Жаңы ишмердүүлүгүн баштаган Роксиана туроператору ар бир конокко лотерея ойнотуп Түркияга эс алууга жолдомо уюштурду. Ошондой эле туркомпаниянын эң негизги өнөктөшү болгон Түркиядагы алдыңкы туристтик компаниянын бири болгон Юданын негиздөөчүсү Хамид Кувенч келди. Эки направленияда иш баштадык. Бирөөсү халал туризм, бирөөсү классик туризм. Анткени мурун бул жерден Бишкекке бар, Бишкектен анан
Стамбулга бар, Стамбулдан анан Анталияга үчтеген маселелер болчу эди да. Азыр ошол нерсе жок, жоюлду. Мындайча айтканда, оштан барып самолетке отурсаң Анталияга барып атасың. Раксияна туроператору алгачкы жолу ислам дининин негизинде эс алууларды уюштурууда. Анда коомчулуктун талабына жараша халал аталышында туристтик тейлөө каралган. Аны менен бирге халал мейманканалары уюштурулуп, тейлөө кызматында аялдарга жана эркектерге өзүнчө шарттар түзүлгөн. Раксияна жана Авиастори компаниясы мусулман коомчулугундагы эс алуучулардын табитине жараша халал турларды эң алгачкылардан болуп ачты. Бул Оштун түздөн-түз каттамдарынын ачылышы. Ош Даламан Ош Анталия Ош каттамдарынын ачылышы. Бул өтө бизге чоң бир өбөлгөнү түзүп турат бүгүнкү күндө. Жада калса ушул Юдей компаниясына биз өтө чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алар ушул биздин Ош жана Бишкек аэропортторуна өзүнүн инвестициялык каржылоосун алып келип, бул жерде ошол эл аралык деңгээлдеги кызмат көрсөтүүчү, сервис көрсөтүүчү бир терминалдарды ачканы бизге кандайдыр бир каржылык инвестициялык акча келтирип жатышат. Бул да өтө чоң жаңылык. Үчүнчүсү диний көз карашта бир жашаган мусулман адамдар үчүн толугу менен деңизде бардык шарттарын камтыган деңгээлде эс алууга мүмкүнчүлүк ачылып жатат. Бул мезгилге чейин эс алуучулар Анталияга барыш үчүн Бишкек, Стамбул, андан кийин гана туристтик шаарларга учалган. Ош эл аралык аэропортунан жумасына 2 жолу Түз, Ош, Анталия, Ош, Даламан шаарларына чартердик каттамдар ачылды. Саякаттоого чыккан жарандар каражатын үнөмдөө менен эс алууга толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анталиянын направлениясында 3-чү күнү, 7-чү күнү уча турган калып туруп, 2 рейс жумасында уча турган болду. Даламандыкы 1-чү күнү, 5-чү күнү кылып туруп, 2 рейсти кошуп атат. Ошондо жумасында 4 рейс Пегас авиакомпаниясында Даламан жана Анталия шаарларына рейстер ачылып атат. Бул мүмкүнчүлүк биздин жүргүнчүлөргө эң жакшы, именно сезонго жакшы катары турларды көбүрөөк алып туруп, адамдар эс алууга барышы мүмкүн. Аба жолундагы бул каттамдар Ош шаарын транзиттик зонага айлантууга толук шарт түзүп бере алат. Түркиядагы алдыңкы туристтик компания болгон Юданын негиздөөчүсү Хамды Güvenç Бишкек жана Ош шаарындагы эң ири аэропортко инвестиция салган. Oş Havalimanı ile Dalaman Havalimanı kardeş havalimanı haline geldik. Şimdi neden Oş? Oş büyük bir potansiyel taşıyor. Ош Даламан каттамы достук мамиледе. Ош шаары Өзбекстан өлкөсүнө жакын болгон үчүн эки өлкөнү байланыштырып турат. Келечекте Ош шаары транзиттик аймак катары аба жолдорунун ачылышына эң мыкты мүмкүнчүлүк бар. Жакын арада логистикалык борборду куруу жана аэропорттун инфратүзүмдүк иштерин баштадык. Oş Havalimanı'nın ileride çok büyük bir havalimanı olacağı kanaatindeyim. Bunun farkındayız ve iyi işbirliği yapıyoruz. Ош Анталия каттамынын алгачкы рейсине 1 ай алдын эле жүргүнчүлөр толгон. Раксияна туроператорунун Кыргызстандагы расмий өкүлү Авиастори компаниясы халал жана классикалык эс алууга саякаттоочуларды чакырат. Авиастори компаниясынын эң мыкты шарты менен жеткиликтүү баада каралган. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктошуп болдуңуздар. Эфирдин жүрүшүн алдыда дүйнөлүк жаңылыктар улантат. Аны менен кесиптешим Абдумалик Базарбаев тааныштырат. Кесиптеш, саламатсызбы? Сөз сизде. Рахмат Азамат мырза, эртеңки салуу күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Алам алкагынан алынган дүйнөлүк жаңылыктардын топтомун түз эфирде улантабыз. Бизде калып туруңуз.